Tacikistандын президенти Эмомали Рахмондун каза болгону чынбы? Ушул тууралуу толук маалымат. Ош Бишкек жолу Төө ашууда кар жаады. Айдоочу абайла. Видеону аягына чейин көрүп, бул видеонун астындагы өйдө караган барбакчаны басып коюуну унутпаңыздар. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Мына кар уродат. Лапылдап турат. Одан көрөт санды. Рахмон өлдүбү? Россиялык эксперттин билдирүүсү. Эмомали Рахмон тирүүбү? Россиялык эксперт Андрей Серенко Душанбеде олуттуу бир окуя болуп жатат деп эсептейт. Ал бул тууралуу пикирин Telegram каналында жарыялады. Эмомали Рахмон тирүүбү? Душанбеден бир канча күндөн бери азырынча айын кепти түрдүү булактардан айтып жатышат. Тажик президенти каза болуп калды делген ушакка расмий да, бейрасмий да тастыктама жок. Булактар Тажикстан борборунда күч органдарынын кызматкерлери көбөйгөнүнө, укук коргоо органдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өткөнүнө көңүл буруп жатышат. Душанбеде кандайдыр бир олуттуу окуя болуп жаткан көрүнөт. Президенти каза болбосо да, ал катуу ооруп калган болушу мүмкүн деп жазат эксперт. 1994-жылдан бери Тажикстанды башкарып келе жаткан Эмомали Рахмон бүрсүгүнү 5-октябрда 70 жашка чыгат. Өткөн аптада соц тармактын кыргыз сегментинде Кыргызстандын аймагына кол салгандан кийин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон инсульт болуп каза болду деген маалыматтар пайда болгон.